بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسند متصل إلى الإمام رحمه الله تعالى وأدام الله نفع بعلومه وعلومكم وعلوم السائر الصالحين في الدارين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى من أول كتاب إلى أن قال ويستحب الإسفار بالفجر. Бүгінгі сабағымызда иншалла өткенгі сабақта намаздың вақтыларын кеңірек түшүндүргөнбүз. Эми мустахаб вакыттар боюнча өтөбүз бүгүн. Намаздагы мустахаб вакыттар. Намаз жалпысынан бизге уруксат берилген, ошонун жакшы вактысы бар, анан макрух вактысы бар. Макрух вактысына калып кетип намаз окулуна турган болсо намазыңыз дурус, бирок соо аз болот. Ал эми мустахаб мезгилде окусаңыз намазыңыз кабыл болот. Эч кандай бир макрух жок. Мусулман адам ошол намаздарды бардыгын мустахаб вакытта окуганга аракет кылыш керек. Эми жашоодо ар кандай болуп калат, пробка болуп каласың, кеч калып каласың, даратканада тосулуп калат, башка маселелерде адамдар эгерде ошол макрух вакытка келип калса дагы эми намазы дурус, бирок макрух менен. Эми багымдат намазынын мустахаб вактысы качан? Имам Мусили рахматуллахи алейхи айтат: "Ва юстахаббул исфару бил фажр." Багымдатта күндү таңатырыбыраак окуган мустахаб болот. Багымдаттын вактысы киргенде эле окуп салбастан бир аз токтоп туруп, анан таң агарып баштаганда окуган мустахаб болот. Күн чыгып кетпеш керек, караңгыда болбош керек. Ошону исфар дейт. Бул боюнча Ан Махмуд ибн Лабид ал-Ансари радияллаху анхудан келген хадисте кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам асфиру бил фажр. Багымдатты таңатырыбыраак окугула dedi пайгамбарыбыз. Фа иннаху а'заму лил ажр. Соо көбүрөөк болот dedi. Эгерде багымдатты таңатырыбыраак окусаң, соо көбүрөөк болот dedi. Буну имам Ахмад рахматуллахи алейхи өзүнүн Муснад китебинин 43 томунун 39 бетинде айтыптыр. Бул хадистин номери 23635. Бул хадис сахih хадис. Демек, Ханафи мазхабта алымдар ушул хадистерге таянып, багымдатты таңатырып окуган мустахаб дептир. Багымдатты бир гана абалда бил галас, караңгыда окулунат. Бир гана убакытта. Ал ажылык мезгилинде Муздалифа деген жерде, иншалла Аллах таалам баарыбызга ажылыкка барууну насип эткен болсун, ажылыкка ниет кылып аткандарды Аллахым насип этсин. Мына жакында ажылыкка бардыгы жазылды, даярданып атышат. Аллах таалам бардыгына ошол ажылыкка барып, улуу ибадатты кылып, ошол жерден ибадаттарды толук кылып, пайгамбарыбыз көргөзгөндөй кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде "Хузу анни манасикакум", ey сахабалар, менден ажылыгыңарды үйрөнүп калгыла. Мүмкүн мен бул жылдан кийин силер менен ажылык кылбай калам деген хадисинин негизинде ошол сахабалар пайгамбарыбыздын ажылыгын кандай экендигин көрүп, Куфага келип, Куфа элине үйрөтүп, андан Абу Ханифа эреже түзгөн Ханафи мазхабтагы жол менен ажылык кылып көргөн. Аллахым баарына насип эткен болсун. Улуу ибадат, энеден жаңы төрөлгөндөй болуп келе турган улуу ибадатта ошол жерде ажылыктын амалдарынан Муздалифа деген жер бар. Ошол жерге барып ажыларыбыз түнөйт. Арафаттан Шамдан кийин жөнөп Муздалифа деген жерге барып түнөйт. Мына ошол түнү түнөп жатып, ошол Муздалифада түнөш важип болот. Муздалифа ушундай жер, тегиз жер, кээ биркisi тоо, таш, эч кандай шарт жок. Адамдар ошол жерге лаббайк Аллахума лаббайк, Аллахым сенин буйругуңа даярмын деп барган ажылар ошол жерге башына тапчкасын коюп, астына жай намазын коюп жатат ошол жерде. Түнү менен ошол жерде жатуу важип болот. Анан таң аткандан кийин Муздалифадагы вукуф, туруу деген, ошол Муздалифада туруу деген бир амал бар, ал дагы важип.
Ал ошол багымдат намазынан кийин башталат. Багымдат намазынан кийин башталып, адамдар бардыгы туруп дуа кылат, ал жерде кылынган дуалар кабыл болот. Ошол вукуф бил Муздалифа, Муздалифада туруп вукуф кылып дуа кыла турган жер багымдаттан кийин болот, күн чыкканга чейин. Мына ушул күнү багымдаты бил галас окулат. Галас деген нерсе караңгыда убакыттын кирүүсү менен сразу Муздалифада багымдатты окуп дуага шашылат. Андан башка жердин барында багымдат намазынын мустахаб ваксы исфар, башка жа исфирар десе да, исфар десе да болот. Исфарул бил фажр. Эмне себептен багымдатты шу бираз таңатырбыраак окуган жакшы дегенге алымдарыбыз такфиран лил жамаа. Адамдар жамаатка көбүрөөк келсин деп. Себеби багымдаттын убактысы вактул гафла. Адамдар бар уйкуда болгон, баягы ойгонушу кыйын болгон абал, иманы күчтүүлөр багымдатка туруп жамаатка келет да. Ошондо Аллаху акбар деп азан айтып эле нары бер багымдат окупсаң анча мынча кишине кечирээк тургандар, же болбосо кичине чарчагандар антимитип заратын алып жамаатка келсең сен бүтүп калба. Биздин негизги максатыбыз мечитте жамааттын көп болуусу максаты кылынат бизде. Ибадатта намаз маселесинде жамааттын көп болуусуна басым жасалынат. Канткенде мечитте жамаат көбөйөт деген нерсеге басым жасалынат шариятыбызда. Ошон үчүн имамдар имамчылык кылганда намазда адамдардын ортосуна этибар калгыла дейт. Бирөө шашылып аткан болот, бирөө рахат менен намаз окусу келет узун кылып. Сен адамдардын ортосуна ал дейт. Намазды узун кылып салба, кыска да кылып салба. Кыска кылсаң жамаатка адамдар жетпей калат, имамдарга айтылып аткан сөз. Өтө узун кылсаң анча-мынча аксакалдар бар, дараты кармабай калат. Бирөө шамдан кийин же намаздан кийин бир жака барыш керек болуп калат. Ошого адамдардын убактысын албастан орто адамды алып туруп намазды бүтүш керек. Ушунун себеби эмне десе бир канча себептерин айтып туруп, эң негизги себеби адамдарды жамааттан качырбоо. Намазды узун окуй берсе кой дейт да, үйдө эле секин туруп, жай намаз салып окуп алат да жамаатка келбей калат. Ошон үчүн мына багымдатты таңатырбыраак окуунун негизги нерсеси такфиран лил жамаа. Ушул жамаатты көбүрөөк болсун. Кичине антимит ойгонуп, даратын алып келгичегин кичине күтүп турсак жакшы болот. Экинчиси муафакатан лис-сахабат радияллаху анху. Сахабалардын амалдарына амалыбызды окшош кылып. Пайгамбарыбыздын мезгилинде пайгамбар ушундай окуган экен, андан кийин пайгамбарыбыздын сахабалары дагы багымдатты таңатырып окуган экен, ошондуктан. Эмне себептен ушуну мына ушул ибараны Имам Рази деген Ханафи мазхабтагы чоң адам өзүнүн Хуласаты Далаил деген китеби бар. Биздин Мухтасарул Худури деген Ханафи мазхабтагы эң кичинекей матн бар да, фикта жазган. Ошонун шархын жазган Хуласаты Далаилде Имам Рази ушинтет, канча жазат? Муафакатан ли сахаба. Сахабалардын амалдарына бир келиш үчүн ушундай кылыш керек. Эмне себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын амалына деген жок? Десе Ханафилер пайгамбарыбыздын намазын сахабалардан үйрөнгөн дейт да. Сахабалардын намаздары кандай болсо, анын ибадаты кандай болсо, орозосу кандай болсо, ошолорго окшош кылып Куфада эреже түзүлсө ошолорго түзүлгөн. Себеби сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ибадатын бизге жеткизген. Ошого сахабалардын урматын эси бар калып. Бизге жеткизген ошол сахабалар өмүрлөрүн кетирген да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө ылайык болсун деп мындай болбостон, бизге сахабалар алып келген сахабалардын амалына ылайык болсун деп. Себеби сахабалар пайгамбарыбыздын намаздарын Куфага келген сахабалар мына ушундай кылып үйрөткөн дейт. Вал ибраду бил-зухри фис-сайф. Ошондой эле сайф жай мезгилинде пешинди бир аз кечиктирип окуу мустахаб болот. Эмнеге десе, эми азыркы заманыбызда бул нерселер мына пешиндики мүмкүн ушу шарттар табылбай калат, же болбосо
Eski alsak dagы bolot. Себеби бул шарият бекеринен жазылган эмес да. Илгери күн ысык болгон. Биздикинде кондиционерлер жок болгон. Адамдарга пешиндин убактысы келүүсү менен эле дароо намаз окуп баштасаң, ысыкта адамдар кыйналган. Ошон үчүн бир аз күндүн табы кеткенден ибрат деген нерсе, муздатуу деген нерсе. Күндүн табын бир аз кетирип, кичине салкыныраак болгондо окушу. Себеби жайында пешиндин убактысы узун болот. Ошого ысыкты бир аз салкындатып окуган жакшы болот. Ушул мустахаб амалдардан дейт. Эми азыркы мезгилде деле бизге адамдар ушуну амал кылсак болобу болбойбу, себеби кондиционер бар, андай ысыкта муктаждыгыбыз жок десе, көчөдөн келүү деле бизге, намазга келүү деле көчө ысык болот. Кээ бирки адамдардын машинасында кондиционерди муздаткычы бар, кээ биркинде жок. Ошон үчүн бир аз салкындатып окуган мустахаб болот. Бирок Кыргызстандын шартында кандай болду? Кыргызстанда саат 1:30 окулат. Круглый год 1:30 окулат. Же андай эмеспи? Мен билгенде мен ушул жерге 99-2000-жылы келсем, ошондон бери эле 1:30 окуйт. Өз намазды Бишкекке келип үйрөнгөм да мен. Ошондон бери эле пешин 1:30 окулат. Кээ бирки адамдар айтат, эмне себептен пешинди ушу 1:30 окулуп атат? Кээде 12-ден 15 өткөндө деле, 1-ден 15 өткөндө деле пешиндин убактысы кирип калып атат. Десе атайын ошо илгерки дамлалар ушундай кылып бир убакытты коюшкан экен. Бул ошо биздин эле тартибибиз. Дүйнөдө жок тартип. Бишкекте Кыргызстандын эле тартиби. Адамдар өкмөттүн ишинде иштейт, бирөөлөр обедке чыгат, башка кылат, ошого бир убакытты коелук. Адамдар ошого карап, пешиндеги жамаатка келүүсүнө шарт түзөлүү деген максатта 1:30 койгон. Бардык адамдар билет, ошо 1:30 пешин болуусун билет. Эч ким унутуп калбайт. Эми бул хилафы сүннабы, сүннөткө каршы келеби же бидатпы десе, сүннөткө да каршы келбейт, бидат да эмес. Себеби ошо пешин убактысы киргенден кийин бир убакытка кылып койду, жамаатты көбөйтүш үчүн. Эч кандай бир жаман нерсе жок. Демек, вал ибраду бил-зухри фис-сайф. Жай мезгилинде пешинди бир аз кечиктирип окуган мустахаб жакшы амалдардан экен. Ва тaqdimuha фи-шита. Шариатты караңыз. Эми пешин намазын кышта эртерээк окуш керек экен. Кыш мезгилинде пешинди убакыты киргенден, эртерээк десе саат 11-де эмес. Пешинди убакыты киргенден кийин эле бир аздан кийин сразу эле окуй бериш керек. Эмнеге кышта десе, кышта күн кыска болот экен. Билесиңерби, кышта канча адамдын асыры пешини каза болот. Ушул адат көп адамдардан угабыз. Кышта адамдардын пешими көп каза болот. Не? Пешин убактысы кирди, азыр окуйм, жамаатка барган эмес, азыр окуйм деп аткан Аллаху акбар асырга азан айтат. Себеби пешинин убактысы өтө кыска болот, асыр тезирээк келет. Ошон үчүн тaqdimuha фи-шита. Кыш мезгилинде мустахаб пешинди алдыныраак сразу убактысы киргенден кийин окуш керек дейт. Жана жогору жакта бир маселени дагы мен айтпай өтүп кетип турмун, ошону дагы айтайынчы мен. Эмне себептен муафакатан ли сахаба, сахабалардын амалына бирдей кылып окшоштуруп дегенге мен бир маалыматты таап алдым эле, ошону жазып койдум эле. Ошону окуп берейин. Ал Ибрахим Нахаи Куфадагы чоң табииндерден болгон чоң алым, Абу Ханифанын устаздарынан имам Абдуллах ибн Мас'удтун шакирти ошол айтат. Фан Ибрахим ан-Нахаи радияллаху анху кала. Ибрахим Нахаи айтат: "Majtama'a ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ala shay'in majtama'u ala tanwir." Ибрахим Нахаидин риваятында айтат: "Мен сахабаларды көргөндө, Маштаба пайгамбарыбыздын сахабалар эч нерсеге топтолгон эмес. Ala şeyin majtama'u ala tanwir, bir nерсени ачык кылып элдерге түшүндүрүп берүүсүндө дейт. Буну Мусаннаф ибн Аби Шейба, имам Тахави Маани Аthарда, имам Зейлаи Насбур Раяда сахих санат менен баяндаптыр. Анан имам Тахави рахматуллахи алейхи дагы биздин чоң алымдарыбыздан
Oşol kişi Şerh-i Maani Athar degan kitabın 1-tomunun 184 betinde emne deptir? Ve la yasihhu en yeştemi'u ala khilaf ma kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Erece. Ve la yasihhu durus emes deydi. Sahabalar mümkün emes deydi. Peygamberimiz bir amaldı kılganbız, oşonun karşısına sahabalar bir nesege toптolбойт. Eğer de bir nesege gelişi bir iş kıla turgan bolsa, söz türdө Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kılgan amalına sahabalar топтолот dedi. Kufaga bargan sahabalardan bardığı mına uşunday kılgan eken. Oşolorgo muvafaqa birdey boluşu üçün uşunday alımlar жазды. Andan keyin ve taqdimuha fi şita degende kışta erterek okuş gerek degende dağı tekthirun lil cemaati aydan. Bul nesege dağı cemaati göğe düşünçün deydi. Fa inna şiddetul harru tamna huduru ilal toxtam. 3'tü. Tekthirul cemaati aydan اختلفوا في حد التغيير. Bunda da tekthirul cemaati aydan deptir. Cemaati köp boluşu üçün fa inna şiddetul harru tamna'ul hudur ilal cemaat. Gündün öte ıssıqtığı adamları cemaatga gelүүдөн tosуп koyot. Bi hilafi şita deptir. Kıştın karşısına, kışta adamlarda hiç nese tosupaydı. Şonun üçün kışta erterek okuy beriş kerek degen maseleni Hulasat-ı Delail degen kitapta bayandaptır. Ve ta'khirul asr ma lam tataghayyariş şems. Andan keyinki asırdın vaqtına gelgende asırdı dağı ta'khir keçiktirip okugan jakşı eken. Birok şartı ma lam tataghayyariş şems. Gündün nuru özgörtpöy, gündün nuru öte özgörüp gün batkanga jakın bolup ketpesin deydi. Emne sebepten ta'khirul asr mustahab. Asırdı geciktirүү emne sebepten mustahab dese, Hanafi mazhabta asırdan keyin nafil oku makruh bolot. Asırdı erterek okup koysoň, wagtty jawap salasındağı birinci wagtynda okup koysoňçu. Adamlar nafil okuy alбай kalat. Asırdı biraz geciktirip okusaň, nafil okuganga wagt bolat. Asırdan keyin nafil okugan makruh degen nerse asırdın parzına baylanıştı. Asırdın parzını okubay turup o geciktirip berseň nafil okuy beresin. Asırda okugandan keyin nafil okuganga bolboyt. Oşon üçün ta'khirul asr ma lam tataghayyariş şems. Gündün şoğlası, gündün nuru özgörüp ketpey turgan darajada asırdı geciktirүү dagı mustahab. Alemi gündün nuru özgörüp başlaganda ana makruh wagtga gelip kalat. 3. İhtelafu fi haddit taghyir. Gündün nuru özgörüp kerek degendin çegi kanday? Ar kanday adamlar kanday kılışı mümkün? Kantip bilebiz biz? Gündün nuru özgörüp üçün kantip bilebiz dese, bizim Hanafi mazhabda adamlar ar kanday sonuçlarda ayıptır. Qila en tetaghayyara şamsu bi safratin aw humra. Gün şunday bol özgörüp ketiş kerek, kızılca sarı bolup ketiş kerek. Başka mezgilde jaltırak sap-sarı bolup turat go. Ошондой bol anda gün ısık bolat. Bagı gün batayın degende juda kızılca sarı bolup başlayt eken. Başka bir riwayatda aytır ve iza baqiya miqdaru rumhin lam tetaghayyar ve dunahu qad taghayyarat dedi. İlgerkiler ошентип ölçögөн eken da. Gün batışka karaganda nayza boyu gün batıştan joğrak tursa bul gündün özgörelek mezgili dedi. Makruh wagtga girelek deptir. Nayza boyudan nayza degende kança metr bolat? Nayza bir 2,5 metr 3 metr bolabı? Da karayt eken de az men bilbeyim аны kanday ekenini. Da karayt eken ошол mezgildegi alımlar elder bilse gerek. Ошол nayza boyu çeyin makruh emes, nayza boyudan azayıp ketсе makruh bolat eken. Birok en köp amal kılıngan nerse azırkı bizin kitaptire. Adamlar gündü karaganda göz uyala turgan bolsa makruh wagtga gelelek. Göz uyalbay gündü karap kalsa makruh wagtga geldi. Uşul en jakşı nerse. Kaçan kara gündü bitip karasaң, bemiral karay turgan bolsaң, demek ошол mezgilde makruh wagtga girip kaldı. Gözüň bitip gündü karay alıp alsaң, demek makruh wagtga gelelek bolat.
Bunu Buğyat-ı Sail degan kitapta şiddet ve sahihu şu sözlerin en tuğrası ayasiral kursu bi halin la tuharu fihil a'yun. Şu sözlerin en tuğrası kursu şams gündümday bayağı toğuluq gün şunday abalda gözdü ısıtpay turgan, gözdün nurun alıp ийбей turgan darajada bola turgan bolsa, ошол мезгилде макрух эмес болот. Күндү жөллө карап калсаңыз анда макрух болуп калат дейт. Ибрахим Нахай рахматуллахи алейхи дагы табиин да бир риваятта айтат: "Адракту асхаба Ибн Мас'уд радияллаху анху." Абдуллах ибн Мас'удтун шакирттерин мен көп көрдүм дейт. Ибрахим Нахай кибар табиин болсо дагы Абдуллах ибн Мас'удтун кичинекей шакирттеринен. Чоң шакирттери Алкама, Асват. Ибрахим Нахай кичинекей шакирттеринен. Эми Ибрахим Нахай айтат: "Мен Абдуллах ибн Мас'удтун шакирттерин көрдүм" дейт. Алар кимдер? Алкама, Асваттары. Yuakhiruna al-asra ila akhiril waqt. Asırdı akırkı vaktına çeyin geçiktiretir deydi. Bunu İmam Abu Yusuf özünün Athar degan kitabında aytır. Alımları ila akhiril vaqt degen ay ila akhiril waqtil mustahab. Mustahab vaktın akırına çeyin, makruh vaktga çeyin sahabalar tabiinler kaldırbayt namazlarını. Allah'ım razı olsun. Andan keyinki masala ve ta'jilul maghrib. Andan keyin mustahab amal şamdı erterek oku. Biz bayağı şamdın vaktisi kança bolot degende ızıçı bolgan maselede aytkanбыз da. Mustahab vakti daroo şam kirgenden keyin okuş kerek. Бирок акыркы вакытысы азанга куптанга азан айтканга чейин. Макрух болсо дагы дурус. Аны атайып кылбайсың. Биз пробкада бирөө калып калды, башка болуп калды. Намазың дурусбу? Дурус деген сөз. Эми ta'jilul maghrib, maghribти тезирээк окуу. Ошон үчүн Ханафи мазхабта шам намазында азанды айтып туруп эле комат айтабыз. Мустахаб амал. Ошол азанды айтып туруп эле комат айтуунун вакты канча деген суроого аалымдар ушундай жооп берген: илгери азанды мунарага чыгып айтышкан. Мунарага азанчы чыгып Аллаху акбар азанын айтып, кайра түшүп келе комат айтсын деген. Ушул вакытча киши токтотуш керек. Мисалы үчүн мунун мунарасына чыгып түшкөн канча вакыт болот? Бир аз. Бизде Аллах бүтүп эле деп кетсе сразу бир аз неме дурус эле, бирок эми баягы китептердеги ылайык маселени кылсак жакшы болот. Азан айттыңбы? 2 мүнөт, 3 мүнөт бир аз токто. Анан кийин азан айтса, мына ушул мустахаб абалдан экен. فعن عباس رضي الله عنه عباس رضي الله عنه دان رواية قلغان حديثة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты: La tazalu ummati bi khairin ma lam yantaziru bil maghribi ishtibakun nujum. Menin ümmetim jakşılıkta daim bola beret. Alar жанагы gün batıp o yıldızlar çıkkanга чейин күтүп отурбастан эртерээк багымдат окуганы дейт. Демек yıldızlar чыгып кеткенден кийин уже куптандын убакыты келет. Ошол мезгилге кечиктирбестен багымдат шамды эртерээк окугандыгы ошол жакшылыкта болот деген пайгамбарыбыздын хадиси бар. Ошон үчүн Ханафи мазхабта коматты айтып эле шамдан кийин дароо эмнени коматтан кийин азандан кийин эле комат айтып шамды окуйбуз. Бұл хадисті имам Абу Дауд өзінің Сунан китебінде, Ibn Mace özünün Sunan kitabında, İmam Ahmad Musnad kitabında sanadı hasan dalilge jaraturan hadis. Ve ta'khirul isha ila ma qabla thuluthul layl. Emi koptandı dağı tündün 3'tün birine çeyin geçiktiru mustahab. Ne sebepten koptandı geçiktiru atağız dese bizde ereceler var. Koptandan keyin boldu, tamağın içerisinde jatışın gerek болады. Şonu koptanды biraz geçiktiren жақсырақ болады. Koptanды erте okup alsаң, andan keyin сүйлөшүп жүргөнүң жакшы эмес. Эми бизде андай болбой калды, илгери ошондой болгон. Koptandan keyin светтө чөчкөн май кетет.
Куптанга чейин ишин бүтүргөндөн кийин куптанды окуп жаткан. Пайгамбардын бул боюнча да хадистери да бар. Ошон үчүн ta'khirul isha куптанды бир аз кечиктирип барып туруп окуган жакшы. Кайсы убакытка чейин? Сулусул лайл. Түндүн 3/1 чейин. Эми түндүн 3/1 чейин дегенди адамдар көп түшүндүрө албай жүрөбүз. Азыр мен түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Качан мустахаб убакыты качан? Немеңизди алыңыз, азыр эсептейсиз. Так, бизге коптан намазы, шам намазы 5:35 экен. Турабы? 5:35 өттүр. Жок, коптан. Коптан. Шам деп эсептейбиз да, туура айтам да. Шам деп эсептейбиз. Шам 5:35 экен. Багымдат канча экен? 6:32 экен. Ортосунда канча саат экен? Чыгарам. 13 саат деп атат, эсептейт да. 13 саатты 3кө бөлөсүз таксыр. 4 сааттанбы? Эми куптанга ошого 4 саат кошуң эми. 11ден бир аз өткөн, канча бир аз? 11 бул мустахаб убакыт да. Куптанды 11ге чейин бүтүрүш керек. Бирок куптан канчада кирип атат бизге? 7де кирип атат. Бирок 11ге чейин кечиктирип барып окуган мустахаб болду. 11ден кийин уже макрух убакытка кирет. Убакыты барбы? Бар. Качанга чейин? Багымдаттын азанына чейин. Бирок түндүн 3/1 деген сөз саат 11ге чейин. Эсебин чыгардыкпы? 3кө бөлөбүз да, биринчи кеттик. Демек, ta'khirul isha ila ma qabla thuluthul layl. Ila ma qabla thuluthul layl. Демек 11ге жеткизбей бүтүрүшүбүз керек. Ан Аби Хурайра радhiyallahu anhu annahu qala. Абу Хурайрадан риваят кылып бул хадисте айтат. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل. Egerde menin ümmetime uğur gelbegende ele men koptandı түндүн 3/1 чейин же түндүн жарымына чейин кечиктирген болот элем dedi. Эмне себептен ümmetime uğur gelbese dedi. Себеби 7'de эле келип калып атпайбы? 11ге чейин кечиктирет элем dedi. Бирок адамдар чачап калат. Бирөө курма багы менен убара, бирөө базарда, бирөө мал багат, бирөө багымдатка эртең менен туруш керек. Ошон үчүн эгер үммөтүм эле оор келбегенде мен ушул түндүн 3/1 чейин же болбосо түндүн жарымына чейин куптанды кечиктирген болот элем dedi. Ханафи алымдар ушундай окшогон хадистерден дароо мустахабтыкты кабыл алган. Кабыл алган. Демек, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге боорукерлик кылып, бизди ойлоп, айтып, ушу үммөтүмө оор келбегендер ушундай, демек, Пайгамбар ушуну каалап атабы? Анда ошондой кылышыбыз керек да, анан кийин 11ге чейин кечиктирип коюу мустахаб деп айтылды. Мисалы үчүн да Пайгамбарыбыздын хадисте бар да, "Лаула ан ашуққа ала уммати", эгер үммөтүмө оор келбегенде, мен аларды ар бир намазга даарат алганда мисвак менен оозун тазалоосун эмне кылат элем? Буйруйт элем деди. Бирок буйруган жок. Демек, өзүң түшүнү бар, акылы бар адам. Демек, ар бир нерсени намаздан алдында, намазга даарат алганда 5 маалдан тишиңди тазалаган бул мустахаб экен, сүннөт. Анан бизде мисвактын маселесин да айта кетели да. Мисвак деген нерсе бул ооз тазалай турган нерсе. Аны бир исламдын бир белгиси кылып алган жакшы эмес. Кээбиркилер ушу көчөдө да мисвак кылып жүрүшөт го, мынтипчи. Жок, ал тазалыктын маселеси да. Ошон үчүн Ханафи мазхабта мисвактын сүннөттүгү каякта десе дааратта дейт. Намазда мисвак кылынган сүннөт эмес бизде. Мүмкүн башка мазхабтарда бардыр. Ханафи мазхабта мисвакты колдонуунун сүннөттүгү дааратта. Себеби дааратта эмне десе, дааратта тазалыкта. Мына ошо даарат алып атканыңда тишиңди тазалайсың, анан чөтөгүңдү ички чөтөгүңө саласың, сал, анан көчөлөрдө мынтип жүрсөң уят болот. Анан мүмкүн эми Саудия, башка мамлекеттерде ошо адамдар ошого көнүп калган, ошондо Кыргызстанда уят болот андай болсо. Көчөдө мынтип жүрсө, молдолор эмне болот, намаз окугандар дейт да.
оозду көчөдө тазаланбайт. Даарат алганда тазаланат да, кайра секин чөтөгө салып коет. Эми бизге Кыргызстандын түшүнүгүндө ушундай болуп калат да, адамдар зубный щетканы эмне салып койсо, зубный паста щетканы алып алып, троллейбуста тазалап мындай кылып жүрсөң, бирөө көрсө кандай болот? Ошондой эле да. Ошон үчүн адеп, тазалык немеси өзүнүн ордунда болуш керек. Ошон үчүн Ханафи мазхабта мисвакты колдонуу намазда мустахаб сүннөт эмес. Ошон үчүн кээде көрүп калабыз да, ар биринин жеринде мындай немеси бар. Имамдыкка чыкканда стау саптар тегиздегиле, саптар тегиздегиле. Сапты Аллаху акбар дейт. Кээ бир табииндерден, сахабалардан ушундай амал болгон экен, ошону эмне шарият кылып жанагындай кылат. Бизде андай кылынбайт. Бизде ал мисвак деген нерсе жыгачтан да. Бизде Кыргызстанга свежий келбейт ол. Катып калганы келет. Ал Саудияда болсо жумшак болот. Намаздын астынан мынантип истабу деп аткан, минтип атканда тишиң канап кетсе өлдүң. Не болосуң? Таксалап токтоп тур дейсиң да дарат алган кетесиң. Ошон үчүн бизге намаздын астында мисвак кылуу бул мустахаб эмес. Мустахаб каякта? Даратта. Канап кетсе, бияка коесуң дагы кичине тазаланып, кайра дарат алып келесиң. Ошон үчүн мисвактын маселеси эмне? Өзүнүн ордунда болуш керек, Мүмкүн бир риваяттарды окуп калып эле, хаят сахабадан көрүп калып эле амал кылынбайт, Мазхабтагы эрежелерге карайбыз. Эми лаула ана ашука ала умматиден ошака кетип калдым. Кечирим сурайбыз, Өкө окшош экен деп, Демек, Абу Хурайра радиаллаху анхудан келген хадисте лаула ан ашука ала уммати, мен умматыма оор келбегенде анда мен куптанды, түндүн 3/1 чейин же болбосо жарымына чейин кечиктирткен болот элем деди. Бирок андай кылган жок. Биз мустахаб кылып ошого кечиксек жакшы болот. Бул хадисти имам Ибн Хиббан өзүнүн сахих китебинде, имам Тирмизи өзүнүн сунанында же болбосо Жамиинде сахих риваят менен риваят кылган. Эми ушул хадистен имам Мусили рахматуллаху алейхи ихтияр китебинде айтат: "Фадалла ала аннаху афдал ва таъхируха иля нисфил лейли мубахун." Эми фадалла муну айтылган кайда эрежелер шуга даллат кылат, демек түндүн 3/1 чейин окуш бул афдал, эң жакшы. Ва таъхируха иля нисфил лейл, түндүн жарымына чейин 3/1 кылып атабыз, түндүн жарымына чейин кылуу мубах. Андан кийин макрухка түшүп баштайт, Ва иля ма ба'даху макрухун. Андан кийинки багымдатка чейин калтырып саат 4-төрдө окуу макрух болот. Эгерде себепсиз болгон болсо. Кээде себеп болуп кала турган болсо макрухтук кетет. Себеби фик илими ушундай, Аллах Тааланын шариаты ушундай нерсе, адамдардын абалына жараша өкүмдөр өзгөрөт. Качан макрух болот? Эгерде сен үзүрсүз кылган болсоң макрух болот. Үзүр менен кылган болсоң макрух эмес. Себеби үзүр адамдарды мындай бир күнөө кылуусуна, соо азаюусуна себепчи болот. Мен үзүрлүү болуп атам дейт. Кандай үзүр? Кээде биз мисалы үчүн иште ушундай болуп калат да. Чарчап барасың, саат 8-де 7-лерде үйгө араң барасың, куптанды окуй элексиң. Эптеп аялың тамак берген болсо жейсиң, жок болгон болсо секин күнөө киресиң, өзүң бир нерсени жейсиң дагы чатасың да. Куптана окуганга мүмкүнчүлүгүң жок, чарчагансың. Бизде ушундай маселе бар да, сен чарчап турган болсоң, убакыт бар болуп турган болсо, кичине эс алып алсаң болот. Анан кой деп бир эс алып алып, будильникти коюп эс алып, саат 2-3-төрдө туруп окусаң макрух болбойт. Куптанды окуйсуң, аркасынан тахаджжудду окуйсуң, сон болот. Ал себепсиз эле ошол түндүн жарымына чейин же болбосо жарымынан кийинки абалга калтырып салуу макрух болот. Ва юстахаббу фил витри ахирул лейл. Ал эми витр намазды түндүн акырында окуган мустахаб болот. Витр бул өзүнчө намаз. Куптанга байланыштуу эмес. Болгону гана витрдин убактысы куптандан кийин. Ошо. Жок, куптандан кийин дагы эмес, куптандын убактысында. Болгону важип биринчи немени окуш керек. Куптанды окуш керек.
Fa in lam yathiq bil intibahi awtara awwalahu. Egerde bir özüne işense deydi. Men tünde turup saat 3-4'de vitir vacit okuyum da budurluğunu koyup işensen, bunu uşul adamga mustahap deydi. Eger özüne işenbesen, yalla saat ertemene bağımda tuzor okuturgan bolup kala turgan bolsam, anda mine ağa sağa mustahap emez. Sen dar okuptan okudan gana injat. Adam özünün abalına karaş gerek ha. Karаңыз. 6. فعن جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه'dan rivayet kılan hadiste أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. Kim tündün akırında turup bağımdat bollekte vitirdi okubay kalışın mümkün bağımdat kolup ketete korku oturgan bolsa birinci vakitinde okubay koy baş tortpa. وَمَنْ طَمِعَ اَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرِ اللَّيْلِ. Kim işense oşağa bir mümkünçülüğü bolsa şunda kılalam dese فَلْيُوتِرُ آخِرُ اللَّيْلِ. Tündün akırında vitirdi kaldırgan jakşı oladı. Oşun üçün Ramazanda akırkı 10 günlükte nemede Saudiyada vitirdi geçiktirişedi. Tünde tahajjuddan keyin okuşat. Bizde Hanafi mazhabda tahajjuddu cemaat bilen okulunmaydı. Tahajjud jeke okulata. Biroq endi Hanbali mazhab jana başka mazhablarda tahajjuddu cemaat bilen okusa da okulata. Bizde jeke okuyor. Emi biro bar okup koysaçı, umraga barat Ramazanda. Barsa tavaf kılıp atsa Allahu Akbar tahajjud başlap kalsa. Okusan okuyversin. Okup koyversen bolat. Anan dağı bir fatva var. Ramazan mezgilinde kanday ile nafilleri cemaat bilen okusa bolaveret deydi. Sebebi Ramazanda taravihte cemaat bilen okutpayız mı? Allah şöyle deydi. Biroq bizning kitaplarda ne? Atayın azan çakılınıp cemaat bilen tahajjuddu oku makruh dep aytılgan. Dem gede okup koysak da bolaveret. Ne deydi? Fa inna salata ahirel leyli meşhudetun ve zalika afdalu dedi. Sebebi vitirdi geçiktirip oku meşhudetun dedi. Meşhuda degen dese mahduratun. Ay tahduruhal malaika. Geçire okusan senin menen koşup perişteler dağı çoğu namaz okuyatken. Oşol sebepten bunu İmam Ali bin Adam degen men ustazım özünün Bahrul Muhit Seccac degen kitabında şunday dep baylap ne? Seni menen perişteler çoğu namaz okuyat, oşol üçün vitirdi geçiktirgen jakşı depdir. Ve zalika afdalu bul Sahih Müslim'in şarhında. Demek muna uşul vakitlarda namazlarda oku mustahab vakitler eken. Ve yustahabbu ta'khirul fecri ve zuhri vel maghrib ve ta'jilul asr ve al-isha yevmul gaym. Emi gün bürkülgön mezgilde özünçe hüküm beriledi. Gün bürkök bolup gündün avalı bilbey kalsa, sebebi ilgerikilerde fajr jok bolganda, saat jok, gün menen namazların vaktisin bilgen. Gün bulut bolup jana bürkölüp gün bilinbey kala turgan bolsa, alarda özlörünün janagı boljoldu namazın vaktiga karap turup, oşonda yustahabbu ta'khirul fajr. Fajrdi keçiktirip bire okugan ve zuhur vel maghrib mustahab bolat depti ve ta'jilul asr vel isha. Asırdı, koptandı, ta'jil geçiktirip bire oku. Emne sebepten yustahabbu ta'khirul fajr dedi. Fajrdi emne sebebi jamgır jawat adamlar. Jamgır jağanda cemaatga gelbey kalır. Azı bir jerde aytat, jetini karayılçı. Amma zuhur emne sebepten peşinde tahir geçiktirip okuş gerek dese qabla zaval oku albasın dep. Peşinden vaktisi gelelektele oku albasın deydi. Sebebi ba'da zaval peşinden vaktisi gelet de zavaldan keyin gün batqışqa qarab oğondan keyin peşinden vaktisi gelet. Oşon ertirak şaşılıp atıp peşinden vaktisi gelelekte olbasın, geçiktirsin deptir. Emne sebepten Şam'dı geçiktiriş gerek dese gün batalektele oku albasın Şam'dı. Jana peşinge okşaş o. Amma ta'jilul asr
asrды kechiktirip окугандыгы la alla yaqa fi waqtil makruh. Erteroq okusun degeni asrды geçiresиңер. Жана макрух вакытка туура келип калбасын дейт. Себеби күндү билбейт да, баягы күндү карап туруп биз күндү уялган мезгилинде, көз уялган мезгилинде макрух вакыт болду, күн булуттуу болуп турат, билбейбиз. Ошон үчүн эмне? Эртерээк окуй бериш керек. Аммал иша, ал эми куптанды эмне кылыш керек дедик? Таъжил. Эртерээк окуш керек дегендиги фали алла юадди иля тaqlil жамаа. Кечиктире берсек, күн бүркөлүп турат, адамдар чыкса жамгыр болуп калат, ал эле булат, кар жаайт дебесин деп эртерээк келип жамаатты кылып тезирээк күн жай электе кайра кетирип жибериши керек дептир. Мына ушундай маселе. Канча вакыт калды бизде? 21 вакыт калды. Бир маселени карайлы да, анан кийин суроолорго көбүрөөк вакыт берели. Бизге көп жанагындай сын пикир айтылып атат, суроо жоопторго вакыт аз берилип атат деген. Faslun la tajuzu salatu wa sajdatu tilawati wa salatul janazati inda tulu'ush shamsi wa zawaliha wa ghurubiha. Эми макрух вакыттар. Макрух эмес, дурус эмес вакыттар. La tajuzu salatu, намаз окуган дурус эмес, күн чыгып атканда, күн төбөгө келгенде, күн батып атканда. Эмнеге? Ай саваун кана фардан ау нафилан. Фарз намаз болсун, нафил намаз болсун. Күн чыгып атканда, күн төбөгө келгенде, күн батып атканда окулунбайт. Illa ma wajaba naqsan deydi. Sağa namaz oku kemçilik vaqtda milletli olup kalsa deydi. Qanday kemçilik vaqtda? Şamdı, asırdı, sağa azan aytıldı, bir okuy alбай жүрөсүн. Күн батайын деп қалғанда асырды окуп баштадым. Bir reketini okuгандан күн батып кетти. Макрух болобуза жок дейт. Себеби сен азыр окуган мезгилиң сага нақыс кемчилик мезгилде сага милдеттүү болду. Кемчилик мезгилде милдеттүү болгондугу ошол макрух вакытта окусаң дагы болот дейт. Ошого бизде эреже бар. Эгер бир адамдын асыры bir рекет окугандан кийин күн батып кетти. Күн баткандан шамдын вакыты кирип калды да. Бүтүрүп окуп кое бересиң, асырың дурус ошол. Asrın durus, bırak makruh menen durus bolat. Wa sajdatu tilawa, ошондой эле сен Кур'ан окуп атасың. Кур'ан окуп атканда да күн төбөгө келгенде, күн чыгып атканда, күн батып атканда сажда кылып. Кур'ан окуп атса, сажда аят келип калса, дәл сажда кылып. Сенин саждаң сырттан караган адамга күнгө сыйынып аткандардын сүрөтүнө окшоп калбасын деген сөз. Макрух. Wa salatul janazati inda tulu'ush. Ошондой эле жаназа намазында. Бул дагы намаз өзү чындыгында жаназа намаз деп айтылганы менен өзү дуа бирок. Бирок сыртынан караганда намазга окшогондуктан буну дагы сырттан караган адам күн батып атканда жаназа окуп калсаң эмне болуп калат? Баягы күнгө сыйынып атканда сүрөтүнө окшоп калбаш үчүн мына ушул мезгилде жаназада окушпак. Кичинен күтүп турабыз. Шамда окуйбуз да, андан кийин эмне кылабыз? Allah janazаны окуйбуз. Ушул жерден токтотайлы. Ва саллаллаху таала хайр халк Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.